Ушу жалгыз уулума ишенчимин ушу балам балдарын жетелейм деп кыргыз эл менен суранам мен аябай. Жол кырсыгына калды да. Өз айдап бараткан машина. Машинадан ырып кеттиптир. Ишин сойдуруп эме кезип эмесе ички аппараттары таза чыгыптыр. Сүйлөп калса деп үмүтүм чоң. Ишин сойдуруп эме кезип эмесе ички аппараттары таза чыгыптыр. Ошондо 60 миллиграмм эме алып чыгышыптыр. Суу мен түйүнө түшүп кеткен деген воспаление болупчу. Кыргыз эл менен суранам мен аябай. Мен билбейм, бирок байкелерим ошол жакта караган кишилерге бул киши болбойт. Болду алып кеткиле, чак алып кеткиле. Биз күтүп, антип операциялаганча баягы сөөгү кайда мончалык чирип кетиптир. Бул баланын ушул жерине тийгизип эле түстөйбүз десеңер, ошол жерден кетет дегенде дем ала албайчы. Азыр любой врачка акча менен барбасаң, алар көрбөйт экен. Да жан чыгып баратса дагы коридорго коюп коет экен да. Бул дүйнөдө биз үчүн табылгыс байлыктардын бири болуп, бул албетте ден соолук болуп эсептелет. Бирок бүгүнкү күндө ден соолугунан жабыркап, биздин Сол Ото YouTube каналыбызга катталгандардын саны арбын. Алардын бири 23 жаштагы Саламат. Былтыр 22-жылы 8-августта жол кырсыгына калды да. Өз айдап бараткан машина. Өз эме Башаркада иштечи, 3 ай болгон жумушка киргенине. Жумуштан келип уктап, анан ошо бир Малтабар деген айылга биз чөп жыйнаганбыз да малга. Малга чөп жыйнап, анан ошого эметип уктап жатып, ошо эме жамгыр жаап келатканда, ошону жабам, үстүн жабам деп туруп кетиптир да үйдөнчү. Туруп ошо катуу эме менен баратса керек, скорость менен баратып, ошо жамгыр жаап эме айдап бараткан машинасын шагыл тартып кетип, 2 жолу айланып барып машина эметкен да, бакты сүзгөн. Күндүз эле жалгыз болчу. Бакты сүзүп. Ошол жерден аркасында келаткан машиналар келчү эле уже өзү жерге жатып калыптыр дейт, отурупчу. Машинадан ырып кетиптир. Биз 3-4 үйдөн чыгып кетиптир. Биз 6 чамаларында уктук да, ошо больницага түштү депчи. Барсак, ошо комага түшүп калыптыр. Больница реанимацияга кирип кетиптир. Кара-Балтанын больницасына. Ошо жерден эмеге түшкөн бойдон эле ошо 1 ай эмеде жатты, комадачы. 1 айга кичине жеткен жок окшойт. Ошо 22 августта комадан чыкты. Ошо түшкөн күнү биз томографияга салышса эме деп. Мыяк жагынан 2-чи позвоночниктен эме жылышып кетип, эме жүлүнгө мындай эле турат деди да, биз Бишкек алып кетели дедик да, жетпей калат деп. Ошо аппарат бүт баарын салышыптыр, оозуна аппарат менен дем алып. Колдору сыныптыр, иши кылса көп жери эме болуптур.
ишин сойдуруп кезип эмесе ички аппараттары таза чыгыптыр. Ошо ойдон биз Бишкекке алып кетели десек, Кара Балтанын больницасы бербей койгондо Бишкекке жетпейт депчи, балаңардын эмеси мынтип эле илинип турат, даже Беловскийге жетпей калат депчи. Ошо ойдон биз алып жатып, 2-3 жолу келип тарткан томография менен бияка 4-үнчү больницага Жумабековго келип, Миндибаев, Кочкор иштеген врачтарга келсек, жетпейт, бияка ордунан коского койгула деди да бизгечи. Ошо ойдон биз алып жата берип, ошо Кара Балтада бир орус врач бар экен. Ошонун сменинде эле ал байкуш айтат да, бизге алып кеткиле депчи, Бишкекке алып кеткиле дейт. Бияка албайт, тияка барсак да албайт эч жагы. Анан жатабыз, анан бала көзүн ачкандай уже колдору эмелери эмет баштады да, кыймылдапчы. Дагы эле алып кетели десек, врачтар бербейт. Болбойт, жетпей калат, тяжелый депчи. Анан ошо 7-сентябрда ошо врач сменге туруп калды, орус врач. Анан ошол бизге эме берди да, мындай үмүт берди. Силер ошо жака алып баргыла, Бишкекке депчи. Бишкекке эч ким албай жатат десек, барып сүйлөшкүлө, сүйлөссөңөр алат, түшүндүргүлө. Ошондон кийин уже аябай эле кечиктиңер, булар дагы кечигесиңер депчи, өкүнүп каласыңар. Анан биз келип, ошо 4-чү эмеге келсек, ошо Миндибаев деген киши менен сүйлөшүп, врач. Кочкорович деген фамилиясы. Ошо келип айтып, шарттарын түшүндүрүп эмесе, макул, мен алайын андай, если колдору мындай эметип, кыймылдап эметип калса, анда алам. Сөзгө мындай көзүнөн жаш агып атабы деп сураптыр, агып атат дептир. Анан ал врач өзүм частный клиникага алам дептир. Мен чактан карай албайм, бул эме гостугунан частный өзүм клиникама апарам. Если макул болсоңор, азыр скорым жиберем, алдырам деп. Аяка баргандан кийин дагы өзү жиберген врач албайм, тяжелый состояние экен десе, ошол врач эми алып келесиң, бул менин тууганым деп анан алдыртты да. Алып келатып эле түз эле биз бияка эме Юрфага салдык. Эмесин салсак, Юрфадан эч кандай эме жүлүн эметке эмес, бүт таза болуп чыгып атпай бияктанчы. А уже бизден чактан жана гематома деп коет экен го. Башынан мерден эме болуптур, урунган жагынан, сол жагынан. Ошол гематомасы эметилип, анан сууга айланып мээге түшүп кеттир. Эмеде тарткандачы. Анан бул врач айтты эме деп, муну мен эме сууну эме уколдор менен эле кетирем, эч кандай операция болбойт депчи. Биз алып келип жаткыздык, ошол күнү дарыларын алып бердик, бүттүгү жазган. Биз кеткенден бир 10-дордо кеттик, кеч кеткенден кийин бизге түнкү 3-тө чалышты эме, судороги берип атат бала депчи, араңсактап калдык депчи. Ошол замат келсек, врач айтты, вот именно мен ушуну эметип, жана мээге алдырган дарыны сайганда башынан судороги бериптир да булчу. Анан бизге срочно операция деди, ошол күн базар күн болуп калды, 9 келдик, 10-да операция. Базар күнү саат 4-тө алып кирип кетишти. 4-тө алып кирип кетишип, 1 саат 40 мүнөт операция болду. Ошондо 60 миллиграмм эме алып чыгышыптыр. Суу мен түйүнө түшүп кеткенде жана воспаление болупчу. Ошентип баягыдан операция болуп, успешно жакшы болуп, жакшы өттүк аерден. Анан байкуштун вообще температурасы 1 ай түшпөйт дагычы. Мен билбейм, бирок байкелерим ошол жакта караган кишилерге бул киши болбойт. Бул алып кеткиле, чак алып кеткиле, бияка үйүңөргө чыгам. Байкем көрөбүз, эмнеси болсо да ошактан алып эме көрөлүчү, кайка алып барабыз сен ушундай больной деп, ал болбойт. Байкуштун такыр эле эмеси түшпөйт, тердейт, өздөрү билбейт врачтар. Анан бул ошо ошо сынган колу мындай гипстелген сыяктуу болчу да. Көрсө ал колун гипстешпей, чактыгы Кара Балтаныкы. Мындай эле марле, бинт эле аябай гипстей кылып таңып коюшуптур да. Эмет ал эме наружный сырттан болгон эме болуптур да, трещина эметип. Ал сынган сөөгү ошо мияка тээп, чыгыпчы. Уже ал сөөгү чирип кеттир деди. Ошондо дагы биз 1 ай бул наркоз алып калды башынан. Эми кайда наркоз берип операция кылганга болбойт деди да, бул бала көтөрө албайт дейт. Дагы 2 ай, 1 ай күттүк ошондо наркозго жараганчачы. Биз күтүп, антип операция алганча баягы сөөгү кайда мончалык чирип кеттир. Эметипчи. Анан колун
ошол эме клиникага чакырып, бияктан травматологдорду чакырып, операция кылдырып, анан үйгө чыкканбыз. Bir 15 күндөй жатып, үйгө чыктык. Ошондон бери эле мынакей декабрдын канчасында чыкты эле, ушинтип эле больница менен алышып келди азыр. Биздин эме ошо Кара Балтадан көп ошибка кетти да, биз ошондо эле келсек, эсли томографиядан кетип калыптыр да, ал илгерки жаңы чыккан, илгерки томография экен да, эски. Ошол үйдүн башында операция кылдык, колунда операция кылдык. Мына ошол үйдүн сүйлөбөй биягында тештирткенбиз, эмесин тамагынчы. Андан кийин ошон жүрөп, жана катетер менен жатып, вообще сый албай судорог болуп үйдөн түшүнбөйм да, мен өзүм андай өзүм карачым. Судорог болуп, айерден бир ажалдан калдык. Кара Балтанын больницасына алып барсак, аяктан карашпай, кайда түнү менен бияка алып келип, бул клиника сүйлөшүпчү өзүнүн. Бияктан урологдорду чакырып, табарсыгын тештирип, эметкенбиз. Анан вообще эле зонт менен тамак ичип, вообще жута албай калды кийинки күндөрчү. Ошо 8 айбы 7 ай зонт менен жаттык да. Мо Ведантыга ошо айылдан Малтабар деген айыл акча чогултуп берип, мен мо Ведантыга алып келип жаткырдым баламды. Майларда жаттыкпы, бак деле же. Майларда болуш керек. Келсек, анан ошондо айтты эме деп, срочно ашказанын тештириш керек депчи. Кайда? Ошо зонт биякты ошо көп турганга болбойт, ашказан жара болуп кетет депчи. Аябай көп туруп калыптыр деп. Ашказан эметип, анан анда дагы кичине эметилип, анан кыйналып үйдөн. Биз жана Азамат Байматов дегендин каналына кайрылганбыз. Ошол жактан YouTubeга чыгып, анан ушу кыйналганын эметип, анан ушул жактан бир кореецти бир кыз таап берген да бизгечи. Ал ушу корейске алып барып эметип атабыз, көрсөтүп. Бирок башынан да лечение алыш керек болчу, көп эмесинен калып атабыз да. Азырчы мо 5 ай болду, эме ашказаны тешилген. Трубкасын которуш керек болчу. Ошо эметип атат да, андан да судороги берип атат 2 күндүн биринде. Мо табарсыгынан да эме берип атат. Күндө жаңы эле которгонбуз силерге эле. Туруп эле сийдиги чыкпай, мо трубкаданчы. Кыйналып өлө тердеп же айта албайт. Анан бул кыйкырып өкүрсө биз эмне берерибизди билбей, уже дарыларды принимать этпей калды да, бугач ичкенин уже 2-3 күндөн бери кузуп атат. Ошо айла жок ошондой эмелерге чыгып атабыз. Качанчы балаңыз негиз эле? Эң улуу балам бул. Андан кийин качан? 2 кызым бар. Жолдошуңуз? Жолдошум бар, эмеде иштейт, ошо Кара Балтада. Слесарь болуп. Анан үйдө мен карайм, анан жана судороги бергенде алым келбей калат экен. Анан ушу эжени мен азыр эметкенмин да, мага жардам бериңиз деп ошо өзүмө жалдадым да, көп нерсесине түшүнбөй калат экен. Мен ошо азыр эжени тапканбыз, медик эженичи. Өзүмөн ошо корейске алып барып атабыз азыр. Ошол кореец анан бизге эме берди, үмүт берди. Ошо YouTube'дан чыккан кыз бизди ушу корейске алып келген. Мен да ушундай эмеге түшкөм, эже врачтар болбойт деп айта берет, бирок сиздин балаңыз бүт баарын түшүнөт экен, бүт эмени эметет экен. Балаңыз бутуна турат, ушу корейске өзүм алып барып келейинчи деп ушул алып келгенде ушул кореец айтты да. Корейске алып келгенде да биз өзүнүн врачына сүйлөшсөк, тийгизбегиле деди да муну. Тийгизбегиле, бул баланын ушул жерине тийгизип эле түстөйбүз десеңер, ошол жерден кетет дегенде дем ала албайчы. Кайда Юрфага түшүрдүк ушул жерге келгени. Десек, кайда бүт эмеси таза чыгып атпай. Бияктагылар болсо, бияк жагын түшүрткөн эмес да. Булар неврологдор башты деле карайт экен да. Бияк жагын булар түшүрткөн эмес. Кайда биз өзүбүз эметип, ти кореец жакшы болот деп, кореец чактагы эмени көрүп эле, ушу томографияга түшкөн бияк жагын көрүп эле мен оңдойм деди да. Булар болсо тийгизбегиле деп атат да, болбойт. Ошо мээрине тийсе эле кетет бала депчи. Кайда Юрфага түшүрсөк, Юрфадан таптаза болуп чыгып атпай, ошо булар эметкен. Анан врачтарына көрсөк, өздөрү таң калып, биз ойлогондой эмес экен. Көрсөтө бергиле депчи. Азыр ошо корейске алып бардык. Кореец айтты, акын аябай 1 жыл жатып, ошо нервтери бүт уктап калыптыр деди да. Сүйлөгөн эмелери дагы. Азыр сиздин сүйлөгөнүңүздү түшүнөт, бирок жообун бере албайт. Түшүнөт, бүт түшүнөт. Мындай кыл, тигиндей кыл дейсиң, эмете түшүнөт. Кетет туруп эметип калат деп ойлонгонсупчу. Ошол маалда эметпей калат болуш керек деп атам да. Саламат, мындай кыл, тигиндей кыл десем бүт түшүнөт. Жуут.
Мынтта сен деген неме етиш керексиң, сен бүт баарын эле түшүнүп эметет. 1 жылга жетип калыптыр эже. Аштык. 8-августта түшкөнбүз былтыр. 1 жылдын арасындагы көргөн күндөрүңүз? Бүт ушу кыйын эме менен пока баягы үйдү сатып эметкендеги акча менен мындай кыйналган эмесмин да. Эми тиги врачка барып, бул азыр любой врачка акча менен барбасаң алар көрбөйт экен. Да жан чыгып баратса дагы коридорго коюп коет экен да, акча берип ошо көрсөткөн уже майга жеткенде уже биздин алыбыз келбей калды. Күйөөм иштейт, эми 25 000 айлык алат, 25 000 күндү мынакей биз бир күндө эле чачып коебуз, бул кыйналгандачы. Мисалы үчүн күндө дарысын алам, кээде 2 000 алабыз, кээде 3 000 алып калабыз, монтип кыйналгандачы. Ошого чейин кыйналбай келдим, мындай эметипчи, өзүмдө болупчу. Анан уже андан кийин уже көрсөткөнгө алыбыз келбей калды. Врачтар да үмүтүбүздү үзүп койгонда. Ой, эмне тияка барганда эмне аласыңар, мына диагнозу турбайбы деп элечи. Эмне кыласыңар, эмне деген аракет болмой, только үйдөн караш керек, жакшы ухот керек. Тамам бергиле которгула бүттү депчи. Мен мо корейске келгенде, мени бул кореец мындай эме берди да магачы. Үмүт берди, и ошо айтканы болуп келатат да. Мына 1,5 айда уже колдору кыймылдап, денеси эметип уже отургузуп калдык. Азыр мындай өзү отурбаса дагы мынтип отургузабыз да. Отургузуп эметип атабыз. Негизи эле ага чейин эмне менен алектенчү эле өзү? Авария болгон чакта эме? Бул балам эми 3 жыл Москвага, армиядан келгенден кийин Москвага иштеген 3 жылчы. Анан диплом алды. Диплом алгандан кийин ошо мен чакырып алгам. Келип өзүң образованияң менен иште депчи. Келип ошо декабрда келген 2022-жылы. Келип анан пожаркага өзүнүн эмеси менен кирген да. Калоосу менен? Өзүнүн образованиясы менен эмеге кирген, иштегени. 3 ай иштегенден кийин анан ушундай эме калды да. Мисалы үчүн азыр эми дарыгерлер күндө эмне кылса болот? Мисалы үчүн буттан туруп кетүүгө корейстен башка врач эч кандай мүмкүнчүлүк бербей эле. Врачтарга азыр биз өзүн ошо азыр клиникага 3 ай сайын бул башынан алып туруш керек деген дарыларынчы. Врачтардын эмеси боюнча акырындап аябай чайкалган деп түшүндүрдү да бизгечи. Бул 1 жылбы, 2 жылбы баары бир өзүнүн ордуна келгенде аны бүт эметет деп атат да, өзүнө келет депчи. Бул кореец деле ошентип айтты акырындап. Мага 6 ай деп айтты да бул кореецчи, бирок мен ошо 6 айга чейин ушу игла терип, ийнени сайдырыш керек экенмин, же массаждарын кылдырыш керек экенмин. Анан корейске да сурап бердим, может врачтар операция кылып атып бир жерин кесип алып ошон үчүн болбойт го деп атат дедим да. Анан ал айтты. Эми ал силердин бияктын врачтары илгерки метод менен эметет да, мурунку. Любой эмени мынтип кескен, мага ошон үчүн венаны кессең деле, ал вена кайда ордуна келет депчи. Время керек буга деди да. Анан үмүтүңөрдү үзбөй, ошо көрсөткүлө деп айткан. Көрсөтүп атабыз. Бирок эми айткан оюнча мына бул медикачы деле жүрөт го, жанында эме бар да, эме. Жылыш бар. Ошо эмеге чыкканда да ошо элден суранып кетет да, эми билген эмелер ушундай эметип кайрылып мага айтса, монда эми кээ бирөөнүн башынан өткөн да. Мындай болуп атат, мондай жерге барсаңар деп бизге көбүнчө азыр ошо эмелер керек болот да. Ушундай иглотерапия, анан жана реабилитационный эмелер. Колдору катып калган, колдору кыйшайып аткан аябайчы. Азыр шүгүр ошо миткен колу кичине эметип калды, мында страх бар экен, кичине корку сезимчи. Ошондон эмете албай жатабыз да. Анан ушу Москвадан дагы эме жөнөтүп көргөнбүз, алып келсе болот деп айтып атышат да, аяктыгы кичине күчтүүрөөк го. Бирок бул жактан эле жасаса болот негизи эле. Караса болот. Эми жакшы күчтүү. Кореец эме деди да, убакыт керек. Анан эми башташына өзүнүн врачтары бар, жана дары-парыларын берсе бул эме деди да, бир 6 ай дегенде анан бул азыр нервтерди ойготкон эмелер сайып атат да. Азыр бизге сүйлөй турган эмесин сайып атат. Ийнелеринчи. Биринчи сүйлөй турган эмесин ойготом деди, анан тигинсин деп айтып атат да. Үмүтүбүз ушу кореецте болуп атат. Өзүңүз азыр баланы карап үйдөсүз. Бул баланы азыр караганда, кички баланы карасаң да жакшы экен, бул баланы азыр бул эжени алган күндө да экөөбүз кээде жетишпей калабыз да, айткандачы.
Жанында кыйкырып айкырганда тамагын убагы менен берип туруш керек. Могу шланга тештиргенде уже монтип калчылдап кичине кечип калсачы тамагычы. Ашказанын эметет окшойт. Калчылдап эметип мону судырыг сыяктуу болуп тердеп көл шал болот. Сууларын да убагында берип туруш керек. Мен үйдөмүн ошо балам кандай 8 түштү ошондон бери жумуштан чыгып үйдөн отурам. А бул жер Батир. Биз жактан да Батирде турчубуз, эмедечи, Беловодскийде. Бияка дагы эмеге чыгып, ошо бияка көрсөтүп атабыз да, Беловодскийден алып келген аябай эме болуп кеткен. Өзүңүздүн үйүңүздөрдү сатып койгонсуздар. Сатылып кеткен. Сатылып кеткен. Кыргыз эли мен суранам, ушу кыргыз эли мынакей ушу 5 айдан бери жардам берип келди, дагы эле үмүтүм чоң ушу кыргыз элим жардам берет деген. Ушу балам басып туруп калса, сүйлөп калса деп үмүтүм чоң. Ушу жалгыз уулума ишенчимин, ушу балам балдарын жетелейм деп кыргыз эли менен суранам мен аябай. Ушу дарыларыбызга, ушу клиникага, азыр ушу клиникадан бир күн калбай барсамбы, алып барсамбы деген оюм чоң да. Ушу кореецте эле болуп калды үмүтүм. Балам базат, сүйлөйт деп, эң биринчи балам сүйлөсө эле мага кичине жеңилдик болот эле. Ооруган жерин билип, эмне дары берип атканымды билсем аябай жакшы болот эле. Кыргыз элиме кайрылам, кайдыгер карабай, ушу 1 сом болсо дагы азыр ушу 1 сомго зарыл болуп атам. Балам базат деп, сүйлөйт деп. Бирдей тага каалабайм, ушундай бала менен Кудайым бизди сынабасын. Эч качан балдар ушундай төшөккө жатпасын деп тилейм Кудайдан. Ушу каналга кайрылып аткан себебим ушу элдерге жардам бериңиздерди суранам. Бизден кайтпаса дагы Аллахымдан ушу жардам берген элдерге 2 эсе кайтсын. Сөз түрдө буюрса, жалпы Жумурай журт менен сизге болушунча жардам бергенге аракет жасайт. Биз Солото YouTube каналы ар дайым себепчи болууга даярбыз. Бул үйдө энелер эч качан